Жалал Абад шаарында мектеп окуучулары арасында катарда жүрүп ырдоо кароо сынак өттү. Сынак калаадагы мектептердеги жогорку класстын окуучулары арасында болду. Иш-чарага Жалал Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымашев, шаардык билим берүү бөлүмүнүн адистери, балдар менен иш алып барган милиция кызматкерлери, шаардык аскер комиссариятынын кызматкерлери катышты. Кароо сынак окуучуларды мекенчиликке тарбиялап патриот болууга чакырат. Ал эми жеңүүчүлөргө атайын сыйлоо баракчалары тапшырылды. Бул шаардык туру. Бул учурга чейин мектептерде мектептик турлар өткөн. Мектептен аныкталган, жеңип алган командаларды даярдашып, шаардык турга алып келишти. Бул кара сунактын максаты жаштардын бош убактыларын туура пайдалануу, мекенди сүйүүгө үндөө, жакшылыкка чакыруу, адептүүлүккө, улууларды урматтоого деген эле терең мазмундуу иш-чара болуп саналат. Бул иш-чараны жыл сайын уюштурабыз. Кара сунакты уюштурууда Жалал Абад шаардык мэриясы, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү, Жалал Абад шаардык бириккен аскер комиссариаты жана аймактык башкаруулар, прокуратура органдары менен биргеликте жасап жатабыз.